бутунан жабыркап басуу мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар үчүн мындай жабдыктар Кытайдан келип, аны кайрымдуу инсандар, муктаж адамдарга берүү үчүн бул жерде чогулуп турушат. Иш-чаранын уюштуруучуларына микрофон сундук. Бүгүнкү ушул иш-чарабызды мына эл аралык майыптар күнүнө байланыштуу ушул биз жарым жыл мурун эле пландап, ушул Эрнис мырзанын эмеси менен, мындай инициативасы менен бизге ушундай предложение келди. Кыргызстаныбызда мындай мото вообще жок. Ошон үчүн биз Кытайга заказ кылып өзүбүз 1 айда даяр болду 20 мото. Анан ушу салдыртып, ушу жолдун бир аз ушундай орчулдуу муктаж эмесине байланыштуу, ушу чек арага байланыштуу ушу азыркы күндө колубузга тийип атат. Анан Кудайым буйрса ушул 20 мото заказ кылып алдыртканбыз. Чубак ажы Жалиловдун аты аталып жүрөт да, анын кандай тиешеси бар экендиги жөнүндө түшүндүрмө берип койсоңуз. Биздин максатыбыз ушул Чубак ажы Жалилов алымыбыздын урматына хадия катары кылып берели деген максат менен ушуну биз берип атабыз. Эми колдон келсе ушул баардыгына эле ушул нерсени алып берсек, ушу баардыгына жетсе деген ниетибиз бар. Бирок бир аз тыйыны кымбатыраак экен, бирөөсү $1000 айланат да. Бул жерде тандалып берилип атат. Себеп дегенде булар маршруткага чыга албайт, кыйынчылык жаратат да. Автобуска чыккандан кыйынчылык жаратат. Жумушуна барып келгенге булар бүт баары иштеген балдар, кыздар да. Ушуларга бир шарт түзүп берели. Кыйналбай турган ушул жумушуна барып келгенге деп атайын ушул иштеп жүргөн балдарды, кыздарды тандап алып бүгүнкү күндө чакырып олтурабыз да. Алып баруучулук милдетти Эрнис Бөрүбаев өзү аркалады. Азыркы ала турган белеңиздер кут болсун, урматтуу бир туугандар. Бүгүндөрдөн өтүп кетер кыйналган жандардын үнү же. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Сиздер экрандан көрүп турган электроприставка кадимки эле инвалидный коляскага уланат. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жумушка барып келгенге эң сонун шарт түзүлөт. Өзүңүздөр билгендей эле, коляскадагы балдар, кыздарыбызга маршруткага же автобуска чыгыш кыйынчылыктарды жаратат. 2 декабрь күнү Даткайымдар жамааты биздин кайрымдуу эжекелерибиз коляскада отурган жигиттерге, кыздарга белек кылып беришти. Сиздер жумушка барып келгенге шарт түзүлсүн деген жакшы ниет менен берилген белектер үчүн Даткайымдар жамааты сиздерге чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Бул кайрымдуулук иш-чара аалымыбыз, устазыбыз Чубак ажы Жалиловдун жаркын элесине арналды. Күн келсе да адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да адамбыз барына чыдап келген. Булсун Аллах. Бүгүнкү Чубак ажы Жалилов алымыбыздын урматына ошонун жаркын элесине арналган кайрымдуулук кечебиздин аягына чыгып бүтүрүп алдык. Ошо келип берген муфтият тараптан, ошондой эле министерство тараптан жана өзүбүздүн ушул көмөктөшүп жүргөн ар бир мечит медресе, ошондой эле Серафимовка карыялар үйүнүн жетекчиси, ошону менен бирге мынау медресенин жетекчиси, ушундай конокторубуз барды. Бардыгы ыраазычылыгын айтып, Кудайым буйрса, азыр бардыгын жыйынтыктап алдык. Ушул эми биздин ушул мүмкүнчүлүгү чектелген азиз бир туугандарыбызга ушул бир жакшы кызмат кылган мотолордон болуп берсин. Ушул иштерине жарап, кызматына жарап, ушул күнүмдүк тиричилигине пайдасы тиген жакшы мотолордон болуп берсин. Бул мотобузду күткөнүбүзгө дагы бир 3 ай, 4 айдын жүзү болуп кетти эле. Кытайдан жасалып 1 ай, андан бери келиши, ошо менен келип туруп мынакей бүгүнкү бир жакшы бир ушу майрамга туш болуп калды да. Аябай бул азиз бир туугандарыбызга дагы бир сонун белек болуп, жүрөктөрү кубанып, аябай сонун болуп кетти. Ассаламу алейкум. Жамаатыбызга мен биринчиден ыраазычылыкты айтып кетким келет. Чубак устазыбыздын армагына багыштап, ошонун урматына
көптөн күткөн күнүбүз бүгүнкү күнгө насип экен. Биринчиден ошо майыптардын мүмкүнчүлүктөрү чектелгендердин күнүнө туш келип калды. Бул дагы бир Аллахтын эмеси болуш керек. Бул дагы Аллахтан өкүм чыкпаса бир чаң жерден көтөрүлбөйт да. Экинчиден Аллах субханалла таала толук ыраазы боло турган болсун. Чубак устазыбыздын арбагы ыраазы боло турган болсун. Биздин жамаатка Аллахым ыраазы болсун. Ушунчалык берешен аялдар, ушунчалык эне жүрөгү, кандай кырдаалда, кандай эмеде болбосо дагы жардам көрсөтөбүз деп максатта жүрүшөт да. Биздин максатыбыз бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн табуу. Экинчиден, биздин Кыргызстан элиндеги мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга дагы колубуздан келген жардамды көрсөтүү. Максатыбыз Аллах ыраазы болсун.